Бийкеч бойдон калуунун канчалык пайдалуу экендиги жөнүндө аялдар менен абдан тыгыз иштешип, бир кызык нерсени байкадым. Көп учурда биз бир чектен экинчисине өтүп кетебиз. Аял же өзүн толугу менен үй жумуштарына арнайт. Башкача айтканда, кожоюндун ролун кайталайт жана эмоционалдык сүйүүнү четке кагып, функционалдык сүйүүсүн гана көрсөтөт же өзү менен алек болуп, баардык сунуштарга дайым мынтип жооп берет. Ой, каалабайм, жумуштан чарчадым. Башкача айтканда, ханышанын ролун кайталайт. Бул эки роль биздин аялдардын эң сүйүктүү ролу. Бул ролдорго бийкеч менен көңүлдөштүн ролун кошсоңуз, анын кандай болоорун элестетип көрүңүз. Бийкечтин ролу аялда абдан өнүккөн болсо, анда эркек аны жоготуп алуудан абдан коркот деген пикир бар. Анткени бийкеч гана чын жүрөктөн суктанганды, чексиз сүйгөндү, ар бир сөзүн укканды, ага, баатырына ар дайым муктаж болгонду, бүт жүрөгү менен ишенгенди билет. Ал эми бул нерсе ар кандай эркек үчүн эң таттуусу эмеспи? Анткени ал өзүнүн сүйгөнү үчүн бир нерсе жасаган сайын ички канагаттануу алып, тестостерону көбөйүп, өзүн дүйнөдөгү эң мыкты күйөө сезет. Бирок эгер сизде бийкечтин ролу аксап жатса, аны тирилтөөнүн мыкты жолу бар. Кызыңызга байкоо салыңыз, ал атасы менен кандай сүйлөшөт, ага кандай көздөр менен карайт, аны кечинде жумуштан кандай күтүп алат, ага кантип кам көрүүгө аракет кылат, анан бир нерсени кантип суранат, анын булчуңдарына кандай суктанат, аны кандай угат. Мына сизге шпаргалка. Өз кызыңыздан үйрөнүңүз. Анткени бекеринен биздин балдар биздин мыкты мугалимдерибиз деп айтышпайт.